Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым. Силер менен адабият сабагында көрүшүп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе 5-класстар үчүн сабагыбызды баштайлы. Мен силер менен номер 30 Кулманбет Токтаралиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тойтиева Аида. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп Чыңгыз Айтматов айткандай эле, адамдын адам болуп калыптанышы өтө татаал. Мурунку сабакта Чыңгыздын өмүрү жана чыгармачылыгын окуганбыз балдар. Анда ошол билимди сынайбыз. Тест тапшырмаларга жооп беребиз. Чыңгыз Айтматов канчанчы жылы кайсы айылда туулган? Убакыт кетти балдар. Туура жообу 1928 жыл Шекер айылы. Экинчи суроо. Чыңгыз Айтматовдун атасы. Туура жообу Төрөкул. Үчүнчү суроо. Айтматовдун апасы. Кана балдар, убакыт кетти. Туура жообу Нагима. Айтматовдун атадан калган чыгармасын толукта. Атадан калган комуз, атадан калган таяк, атадан калган сака, атадан калган туяк дейт. Кана балдар, туурасын табабыз. Азаматсыңар. Атадан калган туяк. Чыңгыз Айтматовго кыргыз эл жазуучусу наамы кайсы жылы берилген? 1965, 1968, 1976, 1979. Туура жообу 1968 жыл. Биздин бүгүнкүдө турган тема атадан калган туяк әңгемеси. Сабактын максаты балдардын патриоттук сезимин ойготуу, балалыктын баяу романтикалык дүйнөсүн ачып берүү, чыгармадагы трагедиялык жөнүндө кеп козгоо, каармандын ички санаркоолорун, ой толгоолорун, мүнөзүн чеберчилик менен ачып берүү, аталардын көрсөткөн эрдиктери үчүн сыймыктануу керек экендигин далилдөө. Ажайып дүйнөгө баш багуу. Чыңгыз Айтматовдун бала, анын тагдырын катыштырбаган бир да көркөм, бир да публицистикалык чыгармасы жок. Түздөн түз болобу же кыйырбы, алардын бардыгы тең балдарга тиешелүү. Айрыкча согуш мезгилиндеги балдарды көзү менен көрүп, өнүп өскөн абалы жана алардын аң сезимдери менен мүнөздөрү Чыңгыз тарабынан ар кыл палитрада берилген. Булар Жамиладагы араба менен станцияга эгин ташыган өспүрүм Сейит. Саманчынын жолунда Толгонай менен бирге элден үрөндүккө эгин чогулткан, кош айдашып, чоңдор менен азапты тең көрүшкөн Бекташ. Эрте келген турналардагы Султанмурат. Атасын элес булас тааныбай калган фильмдеги танкага граната ыргытып, окко учкан солдаттын ролун аткарган актёрду атам деп бир чети сыймыктанса, экинчи жагынан ал атасынын экинчи кайрылып келбесин сезген 5 жашар Абалбек да бар. Мен силерге балдар аңгемени баяндап берем. Кана, Абалбек өз атасын биринчи жолу кинодон көрдү. Анда 5-6 жашар эселик чагы. Бул окуя кыштактын сыртында агарып турган чоң кашарда, жүн кыркууда болгон иш. Совхоздун
Жүн кыркымы жылыга ушул жерде өткөрүлүүчү. Камыш менен жабылган төбөсү кийин шиферге алмаштырылганы. Болбосо чоң кашар да азыр да ордунда. Адырдан түшө берген этекте жол боюнда турат. Энеси Жээңгүл почта бөлүмүнүн телефонисткасы. Ар жылы жай башталаары менен 40 болуп иштей турган. Жүн кыркуунун акысы иштеген эмгегине жараша эмеспи? Бир үйдө 2 жан болсо да, отун суу, кийим-кечек сыяктуу үй тиричилигинин эсеби бүтөбү? Баласын таштаар кишиси болбогон соң, Жээңгүл аны кыркынга ала бараар эле. Мына, ушундай күндөрдүн биринде чоң кашарга көчмө кинонун машинасы келип калса болобу? Аны элден мурун эле Абалбек көрүп, өпкөсү жарылып кете жаздап, «Кино келди, тигинекей кино келди» деп балдардан мурда озунуп, кыркынчыларга кабар салды. Кино согуш жөнүндө экен. Кашардын дубалына илинген аппак кездеменин үстүндө илинген кым-кут салгылашуу жайнап жатып калды. Замбирек снаряддары жерчелип, кулак тундура жарылып, пулеметтер жакташа тытырап, ок жаадырчы болсо баланын жүрөгү алып учуп аптыккан деми колкосуна тыгылат. Мына согуш деп ушуну айт. Киноаппарат лентаны бир калыбында иймерип, согуш өз алдынча күчөй берди. Отурган эл көзүн албай, дымууда, экрандагы салгылашуу улана берди. Бул сапар көз алдыга танкаларга ок атар замбирекчилер чыкты. Замбирекчилер 7-8 адам экен. Арасында кыргызга окшогон бирөө экранда улам көрсөтүлүп, көзгө жылуу учурай берди. Атам экен деп, бала аны эч убакта ойлобос беле, мындай ишти өзү капарына да албас беле. Кандай десе болот? Энеси баарын энеси кылды. Тигин огу сенин атаң деп койду. Ал бир убакытта баланын кулагына шыбырап. Ушундан баштап жанагы замбирекчи Абалбектин атасы болду. Ушундан баштап кино анын атасы жөнүндөгү киного айланды. Балдар, анда эмесе Чыңгыз Айтматовдун Атадан калган туяк аңгемесинин негизинде тартылган кинону көрөбүз. Дядя, кино приехало. Ребята, кино! Будет, будет. Сегодня про войну, про войну. Вечером, все приходите, все. Мам, твой отец, твой. Только сиди спокойно. Огонь! Отец, вставай. Вставай, отец. Танки близко. А!
Вставай, сынок. Это был твой отец. Идем. Идем. Мына балдар, кинону да көрүп бүттүк. Азыр суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо. Кино эмне себептен Абалбектин атасы жөнүндөгү киного айланып кетти? Экинчи суроо. Абалбектин атасы теңдешсиз кармашта кантип курман болду? Үчүнчү суроо. Акырында Жээңгүл, жүр балам, жүрө кой. Ошол сенин атаң деп Абалбекти жетелеп кетет. Бул эмнеси? Же жоокерчине эле Абалбектин атасыбы? Сен кандай жыйынтык чыгарар элең? Төртүнчү суроо. Эмне үчүн Кыргызда эркек бала төрөлсө, кубанышып, бир уруу айыл той берген? Убакыт кетти балдар, жооп табабыз. Жооп тапкан болсок балдар, карайбыз. Биринчи суроонун жообу. Энеси Жээңгүл Абалбектин тынч отурбай койгондугунан атаң деп коет. Бала атам деп ишенип алат. Экинчи суроонун жообу. Согушта баатырларча курман болот. Абалбектин атасы. Үчүнчү. Бул жерден Жээңгүлдүн баласына болгон мээримин, күйөөсүнө болгон зат сыйын жана сагынычын көрө алдык. Төртүнчү. Эркек бала аркадагы тукумлоочу туяк деп аталат. Мен силерге чыгарманын идеясы боюнча түшүнүк берейин. Согуштун бир үй бүлөгө, анын ичинде жаш балага тийгизген таасирин көрсөтөт. Окуя согуштан кийин Кыргыздын бир айылында өтөт. Согуш бүткөн, ал жактан тирүү калгандар айылдарына келип, турмуш кайра өз нугу менен башталган. Көрсө согуш Абалбек үчүн бүтпөптүр. Анын жүрөгүндө, дилинде согушка кеткен атасын сагынуу, кусалануу жашап жатыптыр. Аны чыгара албай жүрүптүр. Ошол букту, сагынычты чыгарууга кино түрткү берди. Адатта кинодо ролдорду актерлор аткарат. Абалбек ага ишенбейт. Ошол бир актерлду актер дебей, атам деп алат. Автор үчүн кино согуш трагедиясын көрсөтүүнүн бир ыкмасы болгон. Бекеринен жазуучу аңгемесин атадан калган туяк атабаптыр. Анда эмесе балдар, сабагыбыз ушу менен жыйынтыкталып калды. Үйгө тапшырма алабыз. Үйдөн китептен санжыргалуу сөз берметтерин жаттап, аңгемени окуп келгиле. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла балдар.